Саламатсыңарбы? Менин кымбаттуу окуучуларым. 29 апрель кыргыз тил сабагы. Бүгүнкү өтүлүүчү тема сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөрдүн грамматикалык белгилери. Сабактын максаты сүйлөмгө кайсы сөздөр мүчө боло албасы тууралуу билебиз. Балдар, сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөргө төмөнкүлөр кирерин кайталап кетели. Биринчи каратма сөз, экинчи кириндүү сөз, үчүнчү бул сырдык сөз. Эми балдар, биз бул сөздөрдүн кандай болушун, кандай кызмат аткарганын, кандай тыныш белгилерин коюлушун өткөнбүз. Эсиңерге түштүбү? Азаматсыңар. Эмесе, теманы өтөрдөн мурун биз эмне үчүн сүйлөмгө мүчө боло албай турганын билишибиз керек. Ал үчүн биз сүйлөм мүчөлөрү тууралуу билимибизди кайталап алалы. Балдар, сүйлөм мүчөсү экиге бөлүнөрүн билебиз. Баш мүчөлөр, баяндоочу, айкындоочу мүчөлөр. Буларга аныктоочу, толуктоочу, бушуктоочу кирет. Демек, сүйлөмдө сүйлөмдүн ээси баяндоочунун аныктоочу, толуктоочу, бушуктоочтук милдетин аткара албайт. Балдар, бүгүн биз 3 сүйлөмдү алдык. 3 сүйлөмдө тең сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр катышат. Биринчи сүйлөмдө кайсы сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр катышкандыгын билиш үчүн биз синтакс талдоо жүргүзөбүз. Ошентип грамматикалык белгилери жөнүндө биле алабыз. Биринчи сүйлөмдө эмне болуңуз, баш болуңуз. Сүйлөмдүн баяндоочу ким баш болуңуз, сиз баш болуңуз. Сүйлөмдүн ээси эмнеге баш болуңуз, кырманга толуктоочтун милдетин аткарды. Эми балдар, карайбыз. Акия, сиз кырманга баш болуңуз деген акия бул каратма сөз. Ошон үчүн талданбайт. Сүйлөмгө мүчө боло алган жок. Тагыраак айтканда, сүйлөмдүн ээси да, баяндоочу да, айкындоочу мүчөсү да боло алган жок. Эми экинчи сүйлөмдү карайбыз. Албетте, мен сага ишенем. Ушул жерде албетте деген сөзүбүз бул кириндүү сөз. Эми кириндүү сөз экенин талдаш билиш үчүн биз сүйлөмгө синтакс талдоо жүргүзөбүз. Эмне кылам? Ишенем. Ким ишенет? Мен ишенем. Кимге ишенесиң? Сага ишенем. Сүйлөм толуктоочу. Эми албетте деген талданбайт. Көрдүңөрбү балдар? Андан кийин ботом, айылдан качан келдиң? Сырдык сөз катышып жатат. Көрдүңөрбү? Бу да сүйлөмгө мүчө боло албайт. Эмне кылдың? Келдиң. Каяктан келдиң? Айылдан. Качан келдиң? Айылдан. Качан келдиң? Көрдүңөрбү балдар? Бул жерде сүйлөмдүн мүчө баш жана айкындоочу мүчөсүн аткара албаган сөз ботом, сырдык сөз. Эми карайбыз. Биринчи сөздө каратма сөз. Сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарган жок. Экинчи сөздө кириндүү сөз сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарган жок. Үчүнчүдө сырдык сөз сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткара алган жок. Көрдүңөрбү балдар? Булар баары тең өзүнөн кийин үтүр менен ажыратылып, сүйлөмдүн бир да мүчөсүнүн милдетин аткарган жок. Түшүндүк, Эмесе үйгө тапшырма. Китептин 33 бетинде 79 көнүгүүнү дептерге жазып иштейбиз.